Assalamu alaikum мекендештер, силер менен Адилет Осмонакунов. Бүгүн сиздер менен чогуу биздин мекенибизге эмгеги сиңген жана сиңе элек эл кызматында жүргөн жылдыздарыбызга суроо берейин дедим. Элибиздин жарымы мигрант болуп талалап жүрсө, сиздер мекенибиздин келечеги үчүн эмне кылдыңыздар же эмне кылып атасыздар? Баарыбыз жакшы билебиз, ырк күлкү, кино жаратып, маанайыбызды көтөрүп жүрөсүздөр. Ар кандай тойлорду ырдап, ар кайсы жерди мактап жана рекламалап, ар кандай окуу борборлорун ачып, ар тараптуу бизнестерди кылып, туура муну менен сиздер өз оокатыңыздарды кылып, особняк там салып, кымбат машина алып, ар кайсы жерлерге барып эс алып жүрөсүздөр. Бирок ошол эле учурда карапайым элде, саясатта, мекенибизде, бийликте болуп аткан ар кандай жаңылыктарды көрүп, билип жатасыздар. Ушул сыяктуу маселелерге кайдыгер карабай, көрмөксөн болбой, өз оюңарды билдирип, коркпой ар кандай бут тозуулар болот дебей. Бул көзөмөл деп айтсак болот министрлик тарабынан. Бул бир гана куудулдарга тиешелүү эмес. Шоу дүйнөнү политикага аралаштырбай эле койсок дебей. Саясатка аралаштырбай эле койсок жакшы болот эле да. Жок дегенде. Же шайлоого жакындап калды. Кайсы партияга ырдап, күлдүрүп, элдин көңүлүн бурсам, акча тапсам, тигини муну сатып алсам деп жүрөсүздөрбү? Эгерде биз шайлоо учурунда бир партиянын акчасын алып алып, экинчи партия жөнүндө бирдеке айтып аткан болсок, анда айтылса, анда турама-туура болот. Мындай оюңуздар азыр болбосо шайлоого жакын башталат. Ошол эле учурда өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды жердеш, дос, кудасы, тааныш, билиш деп акчага сатпай, Кыргыз элим деген партияга күйүп иштеп берсеңиздер, карапайым эл сиздерди албетте туура түшүнөт. Мурда депутат, министр болбогон, казынаны жебеген, жаңы таза, силер колдогон партияңар болсо биз менен бөлүшүңүздөр. Кыска нуска тамашасы жок айтыңыздар. Оюңуздар жалпы элибизге кызык, айрыкча мага кызык болуп атат. Же сиздер дагы көпчүлүк сыяктуу эч кимисине ишенбей калдыңыздар? Койчу алардын баарын азыр бүт баары ичип жешет, бүт баары эле политика бузулган, азыр заман бузулган. Баарынан көңүлүңөр калып калдыбы? Сен ойланып сөйлесең, сен өлгөндө амага бар эмес. Сен муну алып партиядан көрүшкөн. Мына сен кыргыздын жүрөгүңдө эчтеке жок, сен кыргыздын руху жок, сен эчтеке жок менен. Адам эстесиң, мына сен боюңан жок эми. Мисалы уйду түшпөй эле коеюн дедим эле. Мына сен Кыргызстанда болобу, чет жакта жүргөн болобу, кыскасы мекендештерим, ушул видеону WhatsApp'тан, группалардан таратып, жылдыздарга жеткирип берүүңүздөрдү суранам. Элибиздин патриот жылдыздарын жолун күтөбүз.